Саламатсызбы кадырман замандаштар, Кудайыбыз арбегиңиздерге батасын берсин. Бүгүнкү темабыз сыйынуу жөнүндө болмокчу. Сыйынууну үйрөтчү. Сыйынуу бул Кудай менен сүйлөшүү жана аны угуу. Кудай асманда көрүнбөс табиятка ээ, адам жерде. Денеде чектелип, Кудайды көрө да уга да албайт. Билими да аны тааныга жетишсиз жана алсыз. Ошого карабай адам баласы сыйынуу аркылуу Кудайга өз оюн, каалоо жана өтүнүчүн билдире алат. Жер үстүндө адамдар көп тилдерге бөлүнгөн, өз тилине жараша улуттарга бөлүнөт. Адамдар асмандагы Кудайды эмес, эки улуттун адамы бири-бирин түшүнө албайт. Ар улуттун дини бөлөк, сыйынуусу бөлөк, керек болсо Кудай тууралуу түшүнүктөрү дагы ар башка. Ушундай учурда кимге кандай сыйынууну үйрөтсө болот? Кудай менен адамдын ортосу асман менен жердей алыс болсо, кантип сүйлөшүүгө болот? Жер бетинде адамдардын саны да ушунча көп. Кудайдеги кимди качан угат деп ойлойсуң? Ооба, адам өзүнүн чектелүү ою күчү менен ааламды жараткан Кудайды салыштырбашы керек. Кудай чексиз кудуретке ээ. Алыстык Кудай үчүн тоскоолдук эмес. Асманда болсо да ал өтө жакын. Адам көп болсо да ал ар биринин сыйынуусун угат. Ал кудуреттүү. Ал ар бир адамдын келечегин дагы толук билет. Ойлорун, айта элек сөздөрүн дагы билет. Кудайды адамга салыштыруу бул жаңылыштык. Адамдар көп болгондой, сыйынуулар да көп. Диний агымдар баары ар башка сыйынышат. Бүгүн биз карай турган сыйынуу бул өзгөчө сыйынуу. Устат шакирттерине үйрөткөн күчкө ээ сыйынуу. Бул сыйынууну Кудайдын уулу Иса өзүнүн шакирттерине үйрөткөн. Лукадан болгон жакшы бар 11-бөлүм, 1-аяттан 4-аятына аяна чейин. Иса бир жерде сыйынып жатты. Сыйынып бүткөндөн кийин шакирттеринин бири ага: "Теңир, жакан өзүнүн шакирттерине үйрөткөндөй, бизге да сыйынууну үйрөтчү" деди. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Силер мындай сыйынгыла. Асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун. Сенин падышачылыгың келсин, асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Күндөлүк жашообузга керектүү ырыскыбызды күн сайын бере көр. Бизге карыз болгондордун ар бирин кечиргенибиздей, биздин күнөөлөрүбүздү да кечире көр. Азгырылышыбызга жол бербе, бизди жамандыктан сакта." Ыйсанын сыйынганын көргөн шакирттери бизге да ушундай сыйынууну үйрөтчү дешкен эле. Биз дагы Ыйсанын сыйынуусуна көңүл буроп көрөлү. Ал эмне жөнүндө, Кудайга эмне деп сыйынган? Жакандан болгон жакшы бар 17-бөлүм. Ыйса ушул сөздөрдү айткандан кийин асманды карап мындай деди: "Ата, убагы келди. Уулуңду даңкта, уул да сени даңктасын. Сен ага ар бир адамдын үстүнөн бийлик бердиң. Ага өзүң кимдерди берсең, ошолордун баарына ал төөлү көмүр берет. Ал төөлү көмүр жалгыз чыныгы Кудай сени жана өзүң жиберген Ыйса Машаякты таануу. Мага тапшырган ишиңди аткарып, мен сени жер үстүндө даңктадым. Эми мени сен өз ичиңде даңкта, ата. Мени дүйнө жаратыла электен мурун эле сенин ичиңде ээ болгон даңкыма бөлө. Дүйнөдөн тандап мага берген адамдарыңа мен сенин ысымыңды ачып бердим. Алар сеники болчу. Мага бердиң, алар сенин сөзүңдү кабыл алышты. Алар азыр мага бергениңдин баары сенден экендигин түшүнүштү. Анткени мага берген сөздөрүңдү мен аларга айттым. Алар кабыл алышты. Жана менин сенден келгендигимди чындап түшүнүп, мени сен жибергендигиңе ишеништи. Мен алар үчүн өтүнөм. Бүт дүйнө үчүн эмес, мага бергендериң үчүн өтүнөм. Анткени алар сеники. Мендегинин баары сеники, сендегинин баары меники. Мен алар аркылуу даңкталдым. Мен азыр бул дүйнөнү таштап сага бара жатам. Алар болсо бул дүйнөдө. Ыйык ата, мага кимдерди берген болсоң, ошолорду өз ысымың үчүн сакта. Алар да биз сыяктуу бир болушсун. Мен бул дүйнөдө алар менен бирге жүргөнүмдө, аларды өз ысымың үчүн сактадым. Мага кимдерди берген болсоң, ошолорду сактадым. Ыйык жазууда жазылгандай, өлүм уулунан башка эч кимиси өлгөн жок. Азыр болсо сага бара жатам. Бирок менин кубанычым аларда толугу менен болсун деп, буларды бул дүйнөдө экенимде айтып жатам. Аларга сенин сөзүңдү айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес, ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Мен сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм.
Шайтандан сактооңду өтүнөм. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң чындык. Сен мени бул дүйнөгө жибергендей эле, мен да аларды бул дүйнөгө жибердим. Алар да чындык аркылуу ыйыкталыш үчүн мен өзүмдү аларга арнайм. Алар үчүн гана эмес, алардын сөзү аркылуу мага ишенип калгандар үчүн да өтүнөм. Алардын бардыгы бир болушсун, Ата. Сен менин ичимде болгондой, мен сенин ичиңде болгонумдай, алар биздин ичибизде бир болушсун. Мени сен жибергендигиңе дүйнө ишенсин. Алар да биз сыяктуу бир болуш үчүн мага берген даңкыңды аларга бердим. Алардын ортосунда толук биримдик болуш үчүн сен менин ичимде болгондой мен алардын ичинде болоюн. Мени сен жибергендигиңди, мени кандай сүйсөң, аларды да ошондой сүйөрүңдү дүйнө билсин. Ата, сенин мага бергендериң да мен болгон жерде мени менен бирге болушун, жана мага берген даңкыңды көрүшүн каалайм. Анткени сен мени дүйнө жаратыла электе эле сүйчүсүң. О адилеттүү Ата, бул дүйнө сени тааныган жок, бирок мен сени тааныйм. Ал эми булар мени сен жибергендигиңди түшүнүштү. Сенин мага болгон сүйүң алардын ичинде болуш үчүн, мен алардын ичинде болушум үчүн, мен сенин ысмыңды аларга ачып бердим жана ачып бере берем. Биз дагы Ыйсанын сыйынуусуна көңүл бурдук. Ыйса биринчи кезекте Ата деп кайрылып, өзүн уулуңду деп атап жатат. Бул сыйынууда Ата менен уулдун мамилеси ачык көрүнүп жатат. 4-чү аятта мага тапшырган ишиңди аткарып, мен сени жер үстүндө даңктадым, Ата дейт. Ыйса Кудай Атасы тапшырган ишти жер үстүндө аткарып, анын Атага болгон тил алчаактыгын көрсөтүп жатат. Ал иш жер үстүндөгү адамдарга түбөлүк өмүрү берүү, жалгыз чыныгы Кудай сени жана өзүң жиберген Ыйса Машаякты таануу дейт. Мына ушул сыйынуунун ичинде 3 негизги чындык жатат. Биринчи, жалгыз чыныгы Кудайды таанысын деп сыйынып жатат. Экинчи, Кудай жиберген Ыйса Машаякты таанысын. Үчүнчү, ошол аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болсун дейт. Ушул иштерди аткардым дейт Ыйса. Ыйса жер үстүндө сени даңктадым деп айтуу менен ал асмандан жерге келгендигин билдирип жатат. Ыйсанын экинчи өтүнүчү, мени эми асмандагы даңкыма бөлө, кайра асманыңа ал деп сыйынып жатат. 5-чи аятта мени дүйнө жаратыла электе мурун эле сенин ичиңде ээ болгон даңкыма бөлө, кайра асманга ал. Ата, дүйнө жарар электе мурун эле ээ болгон даңкыма бөлө. Мен асмандагы табиятыма, жерге келгичекти, адамдык денеде түшүп келгичекти ээ болгон даңкыма кайрадан ээ кыла көр. Асманга мени кайрып ал деп Ыйса сыйынып жатат. Качан ушул сыйынууну Ыйса Кудайга кайрылып сыйынып жатканда, убагы келди Ата дейт. Ата, убагы келди уулуңду даңкта, уулуң да сени даңктасын деп кайрылды. Бул кайрылуу менен Ыйса адамдардын күнөөсү үчүн өлүмгө убактысы келгендигин Кудайга айтып жатат. Сен мени асмандан жерге адамдардын күнөөсү үчүн өлүп, кун төлөп куткаруш үчүн жибердиң. Убакыт келди Ата. Бул аркылуу адамдарды күнөөдөн, адамдын жакшы иштери, орозолору, Кудайга табынып, күнөөсүн таштап койгон жаңы жашоосу куткара албастыгын, ошондой эле алардын күнөөсү үчүн курмандык керектигин Ыйса айтып жатат. Адамды күнөөдөн, анын Кудайга болгон табынуусу, орозо кармоосу, жакшы иштери адамды куткара албастыгын айтып жатат. Кудай кун төлөө аркылуу күнөө кечирилиши керек экендигин билдирип, Ыйсаны уулун асмандан жерге жиберди. Ыйса да сыйынуу аркылуу ушул чындыкты айтып жатат. Ал Кудайдын уулу болуп туруп, Кудайга тил алып, асмандан жерге келип, кун төлөп, адамдардын күнөөсү үчүн өмүрүн берип, өлгөндөрдөн тирилип, кайра асманга көтөрүлгөн. Ыйсанын уул катары кызматы жалгыз чыныгы Кудайды элге таанытуу болчу. Ыйса адамдарга Кудай силерди күнөөңөрдөн тазалоо үчүн мени жиберди деп Кудайды таанытты. Кудай силерге ата болуш үчүн ушул ишти кылды. Ыйсанын уул катары кылган иши жалгыз Кудайды ата катары элге таанытыш керек эле. Экинчи иши Ыйса Машаяктын Кудайдын уулу экендигин элге таанытып билдирүү. Ыйса Кудайдын уулу экенин, аны Кудай жерге жибергенин кылган иши аркылуу, кун төлөгөн өлүм аркылуу далилдеди. Кудай Атага тил алчаак болду. Ал Кудайдын тапшырмасын өмүрүн арноо менен аткарды. Филиппиликтерге жазылган кат 2-бөлүм 11-аятын аягына чейин мындай сөздөр жазылат.
Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан, өзүнүн Кудай менен теңдигин олжо деп эсептеген жок. Бирок кул кейпин кийип адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп өзүн өзү басынтты. Өлгөнгө чейин, айкашкан жыгачта өлгөнгө чейин тил алчаак болуп өзүн басынтты. Ошондуктан Кудай аны жогорулатып, ага бардык ысымдардан жогору ысым берди. Ыйсанын ысымынын алдында асмандагылардын, жердегилердин жана жер түпкүрүндөгүлөрдүн баары тизе бүгүш үчүн Ыйса Машаяк Теңир Кудай Атанын даңкы деп ар бир тил ачык тааныш үчүн ушундай кылды. Кудай Ыйсаны жогорулатты, адамдар эмес. Ыйсанын Кудайдын уулу катары кылган иши анын Кудайдын алдында жогору көтөрүлгөндүгүндө. Бул аяттарда Ыйса Машаяк Теңир Кудай Атанын даңкы деп ар бир тил ачык тааныш үчүн ушундай кылды дейт. Ал жер үстүнө келип, бардык элдердин көз алдында Кудай жиберген ишти аткарып, өзүнүн Кудайга теңдигин олжо катары эсептебей, адамдык денеде адамдарды куткаруу үчүн иш кылды. Үчүнчү иши Ыйса Машаякка ишенүү аркылуу ишенген адамдар түбөлүк өмүргө ээ болосу. Жаккандан болгон жакшы бар 3-бөлүм 31-аяттан 36-аяттын аягына чейин бул чындык чагылдырылат. Жогорудан келген баарынан жогору, бул дүйнөдөн келген бул дүйнөгө таандык, ошондуктан дүйнөдөгүнү сүйлөйт. Асмандан келген баарынан жогору, ал асмандан көргөн укканы жөнүндө көөлөндүрөт, бирок анын көөлөндүрүүсүн эч ким кабыл албайт. Ал эми анын көөлөндүрүүсүн кабыл алган адам Кудайдын чындык экенин далилдеди. Кудай жиберген адам Кудайдын сөзүн сүйлөйт, анткени Кудай рухту ченемсиз берет. Атасы уулун сүйөт, ошондуктан баардыгын анын колуна берди. Кудайдын уулуна ишенген адам түбөлүк өмүргө ээ. Ал эми ага баш ийбеген адам өмүргө ээ болбойт. Кудайдын каары анын үстүндө болот. Кудайдын куткаруу иши ишеним аркылуу, мажбурлоо, коркутуу жолу менен эмес, кур жомокко негизделген курулай эч нерсе бербеген кур сөздөр менен эмес, чындык, сүйүү, түшүнүү кабыл алуу жана ишеним жолу менен болот. Ал чындык жөнөкөй түшүнүктүү, маани маңызы бар. Адам баласы күнөөгө тирип, өлүм жазасына соттолду. Күнөө үчүн жаза өлүм дейт Кудай сөзү. Бул өкүмдү Кудай чыгарган. Кудай өз сөзүнө өзү каршы чыкпайт. Адамды күнөөнүн кесепетинен кабылган өлүмдөн куткарыш үчүн Кудай уулу Ыйса Машаякты өлүмгө берди. Ыйса менин күнөөм үчүн өлгөнүнө ишенем. Кудай мен үчүн өмүрүн берген Ыйса аркылуу кечир деп, Кудайга ушундай ишеним менен кайрылган адам өлүмдөн куткарылат. Ким Ыйсаны Кудайдын уулу катары, өзүнүн күнөөсү үчүн төлөнгөн кун катары, куткаруучу катары ишенип кабыл алса, Кудай аларга уул болуу бийлигин берет. Ошондо гана адам Кудайды ата деп сыйын алат. Жакандан болгон жакшы бар 1-бөлүм 11-12 аят буга далил. Ал өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган жок. Ал эми аны кабыл алып, ага ишенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Ошол себептен Ыйса өз шакирттерине Кудайды ата деп сыйынсаңар болот деген. Ыйсанын шакирттеринен баштап ушул убакта Ыйсага ишенгендердин бардыгы Кудайды ата деп атай алышат. Бул тууралуу Ыйса мындай деп сыйынган. Жакан 17-бөлүм 25-аятта: "О адилеттүү ата, бул дүйнө сени тааныган жок, бирок мен сени тааныйм. Ал эми булар мени сен жибергениңди түшүнүштү. Сенин мага болгон сүйүүң алардын ичинде болуш үчүн мен сенин ысымыңды аларга ачып бердим жана ачып бере берем." Ыйсанын жердеги жашоосун бүтүрүп асманга алынаарда мындай деп сыйынган: "Мен азыр бул дүйнөнү таштап сага бара жатам. Алар болсо бул дүйнөдө ыйык ата, мага кимдерди берген болсоң ошолорду сакта." 24-аятта: "Ата, сени мага бергендериң да мен болгон жерде мени менен бирге болушун жана мага берген даңкыңды көрүшүн каалайм. Анткени сен мени дүйнө жаратыла электе эле сүйчүсүң." Биз асмандагы ата деп жөн эле айтып тим болбостон, ата бала катары мамиледе болууга бизге Ыйса аркылуу жол ачылды. Биринчиден, Ыйса бизге Кудайды ата кылды. Ким Ыйсага ишенсе, алар Кудайдын балдары болуу бийлигин алды. Экинчиден, Кудайды ата катары, кам көрүүчү катары, тарбия берүүчү катары кабыл алып, ошондой мамилеге ээ болдук. Үчүнчүдөн, ар бир ишенүүчүнү тил алчаактык күтөт. Кудай ар бирибизге керектүү тапшырма берет. Ал биздин жер үстүндө жашап жатканда Кудайдын ишин кылышыбызды бизден күтөт. Төртүнчүдөн, биз
мураскорбуз. Кудай бизге бере турган байлык баталары бар. Ошол мураскорлук бизге Иса Машаяктын өмүрүн арнап кун төлөп куткаруусу аркылуу келди. Мураскор деген качан ата апасы өтүп кеткенден кийин аларга мурас катары эмне калтырып кетсе, ошого ээ боло турган адамдарды мураскор дейт. Ал эми Иса Машаяк биз Кудайдын батасына ээ болуш үчүн, Кудайдын балдары болуш үчүн, ал Кудайдын баласы катары бизге кун төлөп, бизди куткарып, бизге Кудайды ата кылды. Жана Кудайдын алдында ал кандай даңкка, кандай батага ээ болсо, ошолорго ар бир ишенүүчүнү ээ кылуу кудурети бар экендигин айтты. Аян китеби 21-бөлүм 7-аят. Жеңип чыккан адам бардыгы мурас калат. Мен анын Кудайы болом, ал менин уулум болот. Мына ушул жерде Кудайды ата деп, Кудайдын уулу катары Иса Машаяктагы баталар ар бирибизде болуш үчүн ал бизди мураскор кылды. 5-чи Кудай менен түбөлүккө бирге болобуз. Аян китеби 21-бөлүм 1-аяттан 4-аятына аяна чейин. Анан мен жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм. Анткени мурунку асман менен мурунку жер жок болгон эле, деңиз да жок болгон. Мен жаккан ыйык шаарды, жаңы Иерусалимди көрдүм. Ал күйөөсү үчүн жасанган колуктуудай даярдалып асмандан Кудайдан түштү. Анан мен асмандан мындай деген катуу үндү уктум. Мына, Кудайдын жыйын чатыр адамдар менен бирге, Кудай алар менен жашайт. Алар анын эли болушат. Кудай өзү алар менен болуп, алардын Кудайы болот. Кудай алардын бардык көз жашына арчыйт. Өлүм деген болбойт, ый деген, өкүрүк деген, оору деген болбойт. Анткени мурункунун баары өтүп кеткен. Мына Кудай менен бирге болуу, Кудай менен бирге жашоо, өлүм, оору, кайгы деген жок, ыйык жайга келүү Кудайдын балдарына гана тийиштүү. Ошол Кудайдын алдына келип, Кудайдын баласы болуш үчүн, Кудайды ата деп айтыш үчүн Иса Машаяк өз өмүрүн арнаган. Кудайдын уулу катары өз өмүрүн арнаган. Ошол аркылуу ага ишенген ар бир адам анын мураскору, Кудайдын уулу жана Кудайды ата деп Кудай менен тирүү мамилеге ээ. Жердеги сыйынуусунда дагы жерде Кудайдын коргонучуна ээ. Ал эми Кудайдын ата экенин түшүнүү, ата катары кабыл алуу жана ата баладай болуп жашоо. Кудай сени балам деп таанысуу абдан маанилүү. Көп адамдар Кудайды ата деши мүмкүн, бирок Кудай адамды балам деп таанысуу Иса Машаяк аркылуу. Кудай силерге батасын берсин. Саламатта болуңуздар.